өзүнүн өмүрүнүн жеке коопсуздугунан улам аты жөнүн айтууга батынбаган, ошол учурда өкмөттө иштеген жарандын берген маалыматына таянып, сөз болуп жаткан Б8899 мамлекеттик номеринин таржымалы чоң чиновниктин аты менен байланышууда. Тагыраагы мурдагы күч структураларын көзөмөлдөгөн вице-премьер-министр Жеңиш Разаков колдонгон унаага барып такалат. Башка подложный болуп чыкты системада. Айтты кел үйгө келсең азыр колодо мотор жок жатат машина. Анан системадан карасаң. Өзүнүн интервью алуубузга макул болбоду. Телефон аркылуу байланышканыбызда төмөндөгүчө жооп берди. Жок, андай болушу мүмкүн эмес. Андай болушу мүмкүн. Мен подложный номер менен жүргөн эмесмин эч качан. Кандай машина экен? Prada 120 чёрный. Жок, андай мен подложный номер колдонгон эмесмин. Кереги деле жок да. Сиздин машина Prada'da турабы? Баягы служебный го, ошондой болсо керек. Prada 120, а? Жок, мен ташып көргүлө. Кызыкпаймын делечи, кызыкпаймын ушул ишкечи. Ошон үчүн мен эми комментарий бербей эле коеюн. Дал ушундай көрүнүштөн соң коомчулук кимге ишенет? Камерага түшкөн үлкөн чиновник же коопсуздукту убадалаган компания өзүнө тиешелүү айыппулдарды оңой эле жокко чыгарып жатса, каяктагы адилеттүүлүк, чындык жөнүндө сөз болсун.